Котмандуу кечиңиздер менен ассаламу алейкум урматтуу биздин каналдын катталуучулары, курс валют көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 27 октябрь 2025 жыл Бишкек шаары алдыда Москва Абдурахманов көчөлөрүнүн кесилишинен обменканы жана банкты көргөзүп беребиз. Каналды колдоп, баягыдай эле тырс лайктардан басып көрүп туруңуздар. Рубль өсүптүр, түштөн кийин бир болду туугандар. Себеби Россияда доллар 78 чейин түшүп калды. Ошондуктан бизде рубль өстү. Алды 1.10 чейин чыкты туугандар. Сиздерде кандай болуп атат? Мисалы үчүн Ош, Жалал Абад, дагы башка аймактарда, 7 областта жаза кетсеңиздер болот. Бишкек шаарын көргөзүп беребиз биз. Кеттик анда эмесе. Туугандар, лидер акча алмаштыруу жайында да рубль өйдө экен, 1.098 болуп турат мынакей. Эгерде 1000 рубль болсо, 1000 рубльиңиз 1098 сом болот экен. Сатсаңыз, эгер сатып алсаңыз 1000 рубль 1108 сом. Доллар 87 сом 30 тыйын, доллар ошол боюнча. Евро бир аз жанданган 101 сом 20 тыйын. Тенге 0.16 20 сом, бул жерден 0.0065, дирхам 22 сом 50 тыйын, лира 1.90. Туугандар, Байтүшүм банкта 1 акш доллар 87 сом 20 тыйын, 1 евро 101 сом, 1 рубль 1.09 жарым тыйындан алып 1.12ден сатып атат. Тенге 0.15 тыйын. Эң жогору ар дайымдагыдай Манестримде доллар 87 сом 30 тыйын, евро 101 сом 40 тыйын, рубль 1.98, тенге 0.16 2 экен туугандар. Лира 2 сом 10 тыйын, фунт 115 сом 50 тыйын, юань 12 сом 40 тыйын. Кирип айталы 1.10 эле кылып койчу тууган деп, достор. Караңыздар, киши көп бирок ичиндечи. Мынакей 1.098 болуп турат. Манестрим. Евро ЛТД, бул жерде доллар 87 сом 30 тыйын, евро 101 сом 30 тыйын, рубль 1.97, тенге 0.16 25, фунт 111 сом. Ушу менен видеону жыйынтыктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен Дон кабар болду, Данияр. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, тапканыңыздарга береке берсин. Эң башкысы, достор, Бакай банк иштейт түнү күнү саат 12ге чейин. Бүгүн дүйшөмбү. Көргөзүп койлу, Бакай банк менен жыйынтыктайбыз. Доллар 87 сом 30 тыйын, евро 101 сом 30 тыйын, бул жерде рубль 1.09 жарым тыйын, сатуу 1.13 тыйын. Кытай акчасы бул жерде 11 сом 80 тыйын, дирхам 23 сом 20 тыйын, тенге 0.15 тыйын туугандар. Өтө сонун.